Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу мусулмандар. Ислам дининде эмне үчүн 5 маал намаз окуш керек деген. Себеби дегенде, бул Аллах Таалага жалынып, Аллах Субхан Тааланы эстеп, Аллах Субхан Тааладан ыйман, хидаят энергияларын алып, Аллах Субхан Таала менен дайыма байланышып туруш керек. Адам баласычы жаны байланышып туруш керек. Денесин, жанын, өзүнүн ойлорун, ниетин тазалап туруш керек да. Ошон үчүн Аллах Субхан Таала 5 маал намаз окуганга буйруган да. Анын ортолорунда дагы зикир чалып туруш керек, Куран окуп туруш керек, хидаят намаздарын окуп туруш керек. Ошондо адам баласы жаны, руху, духу, бүт ойлору, ниети баардыгы таза болот да. Ал эми мисалы намаз окубаган адам, мисалы же арак ичкен адам болсо, арак ичкенде уже шайтан лаанаты сразу уже илинчек таап алат да, уже өзүнүн энергиясын киргизип, өзү ээлеп алат да. Арак ичкенде, мисалы наркотик чеккенде, же болбосо зина кылганда, урушканда, чатакташканда, мисалы бирөөнү жамандап, жаман сөздөрдү айтып, сөгүнүп, сагынып, урушуп, талашып, жиңденгенде бүт ошо шайтан лаанаты минип алат да, ошо адам баласын уже ээлеп алат да. Анан адам баласынын энергиясын соруп, баардыгын кылдырып, уже мүңкүрөтүп, дайыма страдать этире берет да адамды эч кандай бир жакшы ойлорго келтирбейт. Эмне үчүн мисалы бул дааватчылар деле ой намаз оку, ушундай жакшы болот, Аллах Таалага жалын деп атат. Бирок алар жалына албайт. Себеби деген уже эбак эле уже шайтан лаанаты мойнуна минип алган, мисалы же болбосо бир жүлүндөрүнө, мээсине, жүрөгүн карартып койгон. Ошондуктан алардын энергиялары жетпей атат да. Алардын ыйман күчү жетпей атат. Ошондуктан өзлөрү деле каалайт ушу намаз окугусу келишет, бир жашоо, бир жарык дүйнөдө жарык бир жашоодо жашагысы келет, бир жыргалчылык, бакыттуу энергиясын сезгиси келет, сүйүү энергиясын, жакшылык энергиясын сезгиси келет. Бирок ошо күчтөрү жетпей атат да. Ошондуктан бул адам баласы деген дайыма жакшылыкка умтулуп туруш керек да, үмүт менен жашаш керек да. Аллах Субхан Тааладан жакшы үмүттөрдү тилеп, жакшы ыйман, хидаят, жарыкчылык, бакыттуу ошондой жакшы сезимдерди, жакшы амалдарды үмүттөндүрүш керек да. Бакыттуу барчылык, токчулук, молчулук үмүттөнүп жашаш керек. Ошондуктан баардыгы бир Аллах Субхан Таалага жалыныш керек. Бактылуу болом десең, Аллах Субхан Таалага жалын. Аллах Субхан Тааланын актык, адилеттүүлүк, акыйкаттык чындыгына умтулуш керек. Ошондо